Мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөндөй эми шайлоодо жалпы республика боюнча 30 округ болуп бөлүнөт. Ар биринен 3 депутат шайланат. 2 эркек жана 3-чүсү милдеттүү түрдө 1 айым келери документте жазылган. Негизги мыйзамдын өзгөчөлүгү ушул депутат менен шайлоочулардын ортосундагы мамилени чыңдоо болуп саналат. Азыркы шайлоо мыйзамына ылайык учурда парламенттин 54 депутаты пропорционалдык бирдиктүү шайлоо округу боюнча, ал эми парламенттин 36 депутаты мажоритардык система боюнча 1 мандаттуу шайланары көрсөтүлгөн. Анан акыркы жолу биз аралаш смешанный избирательный менен келип келгенбиз. Ал жерде дагы билесиздер, ошо партиясынан дагы анан одномандатный округтан дагы чыкканга мүмкүнчүлүк болгон да. Бул ирет биринчи жолу Кыргызстаныбыздын тарыхында болуп атат. Бул мындай көп мандаттуу мажоритардык система менен территориальный округка чыгуу системасы каралды да. Көп мандаттуу шайлоо округтарына саясий партиялар өздөрүнүн бирден талапкерин көрсөтө алат жана ал үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына 9 миллион сом күрөө төгөрү милдеттендирилүүдө. Каражат кийин саясий партияга кайтарылып берилбейт. Ал эми өзүн өзү көрсөткөн талапкерлердин шайлоо күрөөсү 300 миң сом. Акчаны күрөөнү коюп, аны 300 миң сомго чекти көтөрүп, андан кийин каттоодон өтүп, ал акчаны кайтарымсыз кылып атабыз. Ошондой эле саясий партиялар дагы жеке өзүн көрсөткөн талапкерлер дагы акчасын күрөөгө коюп, андан кийин гана каттоого өтөт. Ал акча каражаты кайтарылбайт. Мына негизги өзгөчөлүктөр ушуну түзөт. Жыйында саясий партияларга коюлган 9 миллион сом күрөө боюнча кызуу талаш жаралды. Майда чүйдөсүн айтпаганда мен 2 чоң бомбаны силерге айтып коеюн бул мыйзамдагы. Биринчи шайлоо күрөөсү 9 миллион сом саясий партиялар үчүн эмне деген чоң акча. 300 миң сомдо көп бир кандидат үчүн. 300 миң сом жергиликтүү адамдар үчүн, инсандар үчүн бул өтө кыйын региондо жашагандар үчүн. 2005 жылы бир мандаттуу шайлоо округунда депутаттыкка талапкердин күрөөсү 30 миң сом болгон. 30 миң сом 2005 жылы. Андан бери 20 жыл өттү. Бул канча инфляция өстү? 9 миллион деген. Эгерде бир партия болгону 10 округтан койсо 3 миллион төлөйт. 5 округтан койсо 1,5 миллион эле төлөйт. Ал 30 округтан бирден чыгарга турган бул демек күчтүү саясий партия. Алым төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү болот. Мына ушулардын бардыгын биз эске алганбыз да. Мыйзам долбоорунда шайлоочу бюллетендеги талапкерлердин бирине гана добуш берет. Бир адам бир эле талапкерге добуш берет деп. Бул жака келгенден кийин, эми шайланып келгенден кийин, азыр деле биздин бир мандаттуу округтан келген биздин коллегаларыбыз бүгүнкү күнү 2 топ иштеп атпайбы? Элдик депутаттык топ менен мекеншил депутаттык топ. Ошондой эле болуп келип бул жерде топ түзүлөт. Же болбосо тиешелүү партиялар өздөрүнүн талапкерлерин, көпчүлүк талапкерлерин өткөзүп келе турган болсо, ал саясий партиялар деле бул жерде фракция түзүп иштей берет. Депутат Жанарбек Акаевдин ырастоосунда аялдар үчүн 30 мандаттын бөлүнүп атканы тарых жаратат. Шайлоого катышууда айымдар үчүн өнүккөн Европа мамлекеттеринде дагы мындай шарттар каралган эмес. Айымдарга болгон колдоо, квотанын санын көбөйтүү артыкчылыктуу багыт. Андыктан көп мандаттуу дегенден кийин 3 адамга добуш берүү керектигин сунуштады. Анткени мына 150дөй мамлекетте аялдарга болгон квота деген жок. Өнүккөн шайлоо мыйзамдары өнүккөн Европада дагы аялдарга деген квота жок. Мына биз ушуну артыкчылык катары карап атабыз. Бул мыйзам долбоорунун аты многомандаттуу деп жазылып турбайбы? Көп мандаттуу деп. Эгерде бир адамга добуш бере турган болсок, анда бир мандаттуу деп аташыбыз керек да. Карама каршылык болуп атпайбы? Ошондуктан 3 адамга бир шайлоочунун 3 депутаты болот округда. Долбоордо талапкердин үгүтчүлөрүн 1000 адамга чейин көбөйтүүгө уруксат берилүүдө. Депутат Камила Талиева шайлоого талапкерлер жок дегенде мамлекеттик кызматта 5-10 жыл иштеген тажрыйбасы бар жаш курагы 35тен өйдөлөрдү киргизүүнү туура көрөт. Мен айтар элем, кеминде мамлекеттик кызматта 5 жыл стажы болуш керек да. Буга кандай пикириңиз? Сунушуңузду бериңиздер. Анан 35 жаш деп бериш керек да. Ичине такшалгандар. Сунушуңуздар бериңиздер. Камал Рузаковна. Мыйзам долбоору күчүнө кирсе, өлкөнүн көйгөйү мамлекеттик масштабтуу багытта көтөрүлбөй, аймактык деңгээлде гана айтылып калышы мүмкүн. Мигранттардын алыста эң көп проблема ошолордо. Алар кандай шайлашат? Алардыкын биз жеңилдетишибиз керек. Экинчи мурдагы айылдык кеңеш болсо, айыл жергесин. Эми азыр райондук кеңеште эле болуп калат азыр мына сиздердин мыйзам долбоору боюнчачы. Ар бир келген депутат районун эле айта берет. Мамлекеттик проблема калат. Биз жөнөкөйлөштүрүп атабыз. Бардыгы добуш бергенге мүмкүнчүлүк алсын деп. Өзүңүз билесиз да, мисалы үчүн ошол эле Москвада же Екатеринбург шаарында
биздин 30 миң 40 миң жараныбыз болсо, бирок шайлоого келгенде ашып кетсе 1,5-2 миң шайлоочу келчү да көп бере алчу эмес. Учету жок, башка себептер менен ошо 30 миңден көп болсо 1,5 миң. Эми азыр тескерисинче көбүрөөк барып шайлаганга мүмкүнчүлүк түзүп жөнөкөйлөштүрүп атабыз биз буну. Паспортун көтөрүп барып эле бере берет. Фракция лидерлери партиялык система жоюлуп жатканын көтөрүп чыгышты. 2007 партийныйга өттүк, 2010 партиялык өттүк, 2015 дагы партиялыктан келатып эле биз азыр партияларды жок кылып атабыз да, бул сунуш мененчи. Бул деген партиялык система Кыргызстанда жоюлат дегенди билдирет. Мана алып калыштынчы. Эч кандай алып калбайт да, партиянын берди эч кандай тиешеси таба албайт. Ал өзүнүн кандидаттарын чыгарган бойдон эч жерде эчтеке кылбайт да. Ушу менен бүтөт экен да партийный система. Талкуудан кийин президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Белгилей кетсек, ушул мыйзам долбоору боюнча 4 апрелде коомдук угуу өткөрүлөт.